Кара суудагы жапыр туулануу. Ошто туулган күнгө барган 30га жакын адам тамакка ууланып, алардын экөө каза болду. Жогорку кеңештин депутаттары жаңы конституциянын долбоору боюнча референдум өткөрүүгө макулдук берди. Шаардык кеңештерге депутаттыкка талапкерлер үгүт ишин баштайт. Саясий партиялар жана талапкерлер мыйзамда каралган жолдор менен жүргүзүш керек. Жолдун кеңейтилишине каршы болгон тургундар Бишкектен Зияш Бектенов көчөсүнүн жашоочулары тосмолоруна жана дарбазаларына плакаттарды чаптап, нааразычылыктарын билдирүүдө. Ушул жана башка жаңылыктар менен тааныштырып, эфирде күн жүрүш маалымат программасы. Саламатсыздарбы? Студияда Акылай Акыналиева. Оштун Кара Суу районунун Нариман айылындагы уулануунун себеби текшерилүүдө. Эртең так жыйынтыгы чыгат. 6 мартта аталган айылдын тургуну 60 жылдык мааракесин уюштурган. Тойго катышкан кишилерде уулануунун белгилери болгонуна карабай, үйлөрүндө өз алдынча дарыланып жүрө беришкен. Натыйжада 50 жаштагы аял Нариман ооруканасында кече каза тапса, дагы бир бейтап бүгүн Ош шаарындагы ооруканада оорусу өтүшүп кетип көз жумду. Ал той ээсинин курбус эле. Мааракеге жалпы 50ге жакын адам катышкан. Албалар эми ойлойт. Ошондой эле чат патрулизм концертине чатат или сабаттанат декомпозиция. Азыркысында 10 киши жатып, 27 дагы контактныйда үйүндө метрода карап атат, 27. 10 больницада. Бирөөсү Кор больницада жатып, бирөөсү Нариман больницасында. Арасындагы оонун баары эле жакшы калды, состояниеда үйлөп басып калды. Бирөөз оорураак ошол больницада болот. Баткенде аткезчилер тобу тергөө амалдарынын жүрүшүндө УКМК кызматкерлерине каршылык көрсөтүп, экөөсүн жарадар кылды. Бул тууралуу атайын кызмат кабарлады. Окуя бүгүн 11 мартта Самаркандык айылында болгон. Кампаны тинтүү учурунда анын ээси 20дай киши менен контрабандалык жүктү кармоого жол бербөө үчүн УКМК кызматкерлерине ок атуучу курал колдонуп, кармаша кеткен. Аткезчилер тобу менен УКМК кызматкерлеринин ортосунда массалык кагылышуу болгон. Мамлекеттик каттоо номурлары жок, оор жүк ташуучу 6 унаанын экөө чек арадан чыгып кетүүгө үлгүргөн. Кармашуунун жыйынтыгында 2 кызматкер жеңил жаракат алган. Учурда окуянын катышуучулары кармалган. Ыкчам тергөө тобу милиция менен биргеликте иштеп жатат. Бул факт боюнча УКМК кылмыштын бардык жагдайларын жана башка катышуучуларын аныктоо боюнча тиешелүү ыкчам тергөө иш-чараларын улантууда. Ош шаарындагы номер 1 милиция бөлүмүнүн кызматкерлеринин мыйзамсыз акча чогултканы аныкталды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирди. Маалым болгондой, аталган милиция бөлүмүнүн жетекчиси базардагы соодагерлердин ар биринен ай сайын 6-7 миң сомдон алып турган. Кызматтык бөлмөлөрүн тинтүү учурунда мурда пара катары берилген акчалар табылган. Факт кылмыш жаза кодексинин 326 беренеси пара талап кылуу менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүштүн алкагында бөлүмдүн башчысы милициянын подполковниги Турдубек Токобаев кармалды. Учурда УКМК тарабынан керектүү ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевке New TV телеканалы учурдагы маанилүү маселелердин бири болгон бизнес чөйрөсүндөгү кооптонуулар жаатында суроо салды. Атайын кызматтын башчысынын жообун назарыңыздарга сунуштайбыз. Камчыбек Кыдыршаевич, акыркы кездерде сиз башында турган УКМК жемкорлук жана мыйзамсыз байууга байланышкан кылмыш иштерин козгоону болуп көрбөгөндөй күчөттү. Натыйжада бир катар мурдагы жана азыркы атка минерлер кармалууда. Анткени менен айрым адамдар сиздердин бул аракеттериңиздерге эки ача баа беришүүдө. Сиздин жообуңуз? Туура. Биз жогоруда сиз айткан жагдайда абдан катуу иш алып баруудабыз. Эң башкысы мыйзам баарына бирдей иштээрин далилдеп, ак карага бөлбөй, тегиз, аяосуз күрөш жүргүзүп жатабыз. Натыйжасы жаман эмес. Элдин ырыскысын жегендер эселеп кайтарып жатышат. Буйруса, жемкорлук менен күрөшүү дагы күчөтүлүп, келечекте өлкөбүз, коомубуз жемкорлуктан кескин арылып, таза өнүгүп өсүү жолуна түшөбүз. Ошол эле учурда бизнес ишкерлик чөйрөсүндө чоочулоо пайда болуп, айрымдар чет өлкөлөргө чыгып кетүү ниетинде жүрүшкөндүктөр айтылууда. Жада калса инвесторлордун артка чегинүүлөрү күчөп жаткандай.
Ак ниет, абийирдүү бизнесмендер менен ишкерлердин кооптонуусуна такыр негиз жок. Анткени биз аларды мыйзам чегинде коргойбуз жана бардык ылайыктуу шарттарды түзүп беребиз. Ал эми салыктарды төлөбөй жашырып, мамлекеттин же элдин кызыкчылыгын эмес, жеке өзүнүн пайдасын гана ойлогондорду биз аябайбыз. Учурда өлкөбүзгө чет өлкөлүк инвесторлордун кызыгуусу артууда. Көптөгөн аттуу баштуу белгилүү компаниялар, ишкер адамдар өлкөбүзгө келип, ар кайсы тармактарга каражат салышып, завод фабрикаларды куруу ниеттерин билдирип жатышат. Буйруса биз мыйзамдын диктатурасын орнотуп, бизнеске ылайыктуу, жагымдуу шарттарды түзүүгө далалат кылуудабыз. Тескерисинче, биз бизнести катуу колдоого жана коргоого алабыз. Жогорку кеңеш Конституция жөнүндөгү мыйзам долбоору боюнча референдум дайындоо тууралуу мыйзамды бүгүн 11 мартта 2 жана 3 окууда кабыл алды. Жыйынга катышкан 100 депутаттын 94-ü макул, 6 каршы деген добуш беришти. Кененирээк кийинки материалда. Бүгүн жалпы жыйынга келген депутаттар адаттагыдан арбын. Арасында буга чейин коррупцияга шектелип кармалган депутат Дүйшөн Төрөкулов дагы бар. 2 айга камакка алынган эл өкүлү 1-май райондук сотунун чечими менен 10 мартта үй камагына чыккан. Мен мындай деп табенспедим. Сизге бөркүмдө ишенем. Эл өкүлдөрүнүн бүгүнкү жыйынга активдүү катышканынын дагы жөнү бар. Анткени парламент Конституция жөнүндөгү мыйзам долбоору боюнча референдум дайындоо тууралуу мыйзамды карады. Жана жыйынга катышкан 100 депутаттын 94-ü макул деп, 6 каршы деген добушун беришти. Макул 94, каршы 6, баары 100, катталды 100. Мыйзам долбоору кабыл алынды. Каршылыкты эмнеге көрсөттүм. Биринчиден мына азыр депутат, бир жалгыз депутат мыйзам долбоорлорду сунушта албайт. Аны башкы прокурор, башкалар сунушташы мүмкүн, а депутат жок. Депутаттар деп коюшту да. Эми экинчи бул президент аткаруу бийликти жетектейт, ошол эле кезде сотторду, судьяларды дайындайт. Бүгүнкү шайланган президент өзү жоопкерчиликти алды. Бул муну менен мындайча орусча айтканда чоң рискке барып атат. Мен деп атат. Мен мына толугу менен жооп берем. Буга чейин өкмөттүн артына жашынып, парламенттин артына жашынып, бирок ошолордун колу менен иштерин баарын жүзгөн деп атат. Бул жакшы. Анан ал жерде дагы мына 23-жылдан баштап Конституцияга мындай нерсе жазылчу эмес. Пособияларды, пенсияларды жана минималдык потребительский корзинадан өйдө болот деп атат. Буга чейин эл менен бийликтин ортосунда чоң ажырым жаралган. Анын себебин эксперттер дал ошол жоопкерчиликтин жоктугунан деп билишет. Натыйжада бийликке элдин ишеними кескин төмөндөп кеткен. Ошондуктан кандай гана бийлик болбосун, элдин алдында жооп берүүгө тийиш. Төмөнкү звено, мына сот маселеси болобу, мировой судья деп коюп, участковый болобу, айыл өкмөтү, ошол жергиликтүү калктын алдында жооп бериш керек негизичи. Эгерде ошону киргизмейинче ал эч качан ким дайындаса ошонун алдында жооп берет. Ошондой болуп калат да. Анан мен ойлоп атам дагы бир жакшы нерсе, эми курултай институту дагы өнүгүш керек. Аны дагы оңдоп түзөтүү болот. Азыр мынау пока ошол деңгээлде кирип турса, мен ойлоп атам президент деле өзүнүн жоопкерчилигин сезет да. Ал эми саясат талдоочу Айнура Арзыматова жогорку кызматка өзгөчө парламентке келген эл өкүлдөрүн жаңы баш мыйзам эргейт деп ишенип жатат. Учурдагы депутаттардын ишин сындап, элдин атын жамынган базаркомдордун келүүсү токтойт деген үмүттө. Базаркомдордун, мындай соодаларчылардын, олигархтардын мындай кандай бир ассоциациялар болгондо, анан ошолор жогорку кеңешке келип, мамлекеттин бийлигине келип, өзүнүн биринчи ирет өзүнүн кызыкчылыгын ишке ашканда, элди унутуп, Кыргызстанды унутуп, ошон үчүн Кыргызстан ушу 10 жылдын ичине аябай төмөндөп кеткен. Мындай кандай десе, мындай жакындап калды да, ошон үчүн 10 январда шайлоого келген 40%ке жакын шайлоочулар президентский шайлоого өтөлүк. Президентский шайлоого мындай үмүтүбүз аябай чоң. Эми жергиликтүү кеңештердин шайлоосу менен кошо 11 апрелде референдум дагы өткөрүлүп, баш мыйзамдын жаңы долбоору элдин тандоосуна коюлат.
Кошумчалай кетсек, Конституциянын жаңы долбоорунда президент аткаруу бийлигин жетектейт. Министрлер кабинетинин курамын жана түзүмүн аныктайт. Президент Садыр Жапаров долбоордо парламенттин негизги функциялары сакталарын, өкмөт жогорку кеңештин макулдугу менен дайындаларын, жогорку соттун, конституциялык соттун судьяларын шайлоо, бошотуу жана милдет укуктарын парламентке тиешелүү болоорун билдирген. Азамат Кенжешев, Чолпон Бейшелен кызы, Алтынбек Саакиев, New TV. Эртеңден баштап шаардык кеңештердин депутаттыгына талапкерлер үчүн үгүт иштери башталат. Бул кампания добуш берүүгө 24 саат калганга чейин уланат. Азыр депутаттыкка ким татыктуу, кайсы партиянын дарамети күч деген талкуу кызып турган мезгил. Добуш берүүчүлөр алардын программаларына, платформаларына баам салып, тандоо жасаса болот. Теманы кесиптешим Айпери Самат кызы улантат. 11 апрелде 448 жергиликтүү кеңешке шайлоо өткөнү турат. 448-ин 28-ин шаардык кеңеш түзөт. Ошол калаларга депутаттыкка талапкерлерди 59 партия сунуштаган. Жалпысынан жергиликтүү кеңештерге 8326 мандат үчүн күрөш болот. Алар 4 жылдык мөөнөткө шайланат. 11 апрель кыргызстандыктар үчүн тандоо күнү. Мекендештер 448 жергиликтүү кеңешке аттанган талапкерлердин татыктуусуна добуш берет деген ишенич чоң. Ага чейин шайлоодо атсалыша турган партиялар өз программалары менен кенен тааныштырышы керек. Ал үчүн 1 ай убакыт берилет. Мыйзамга ылайык үгүт иштери шаардык кеңештер үчүн 12 марттан башталат. Ал эми айылдык кеңештерге 22 мартта башталат. Саясий партиялар жана талапкерлер мыйзамда каралган жолдор менен жүргүзүш керек. Ага жараша шайлоочулар менен жолугушууларды өткөрүү массалык түрдө, сөзсүз түрдө азыркы эпид кырдаалды эске алуу менен ал жолугушууларды өткөрүүдө социалдык аралыктардын сакталышы, шайлоочулар менен жолугушууда учурунда өздүк коргонуу каражаттарын колдонуу, ушундай талаптарды эске алыш керек. Андан сырткары массалык маалымат каражаттары аркылуу, интернет басылмалары аркылуу дагы шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүзсө болот. Ал үчүн массалык маалымат каражаттары сөзсүз түрдө Боршайкомдун аккредитациядан өтүүлөрү керек. БШК азыр Бишкек, Ош калаларына депутаттыкка талапкерлер үчүн мамлекеттик телерадио компаниялары менен дебаттарды тегерек столдордо өткөрүү максатында сүйлөшүү жүргүзүп жатат. Ал эми калган 26 шаардык кеңештерге аттангандар облустук массалык маалымат каражаттары аркылуу дебаттарга чыгуулары пландалууда. Шайлоо алдындагы фонд, саясий партиянын фонду аркылуу каржыланыш керек. Алардын чыгуу булактары сөзсүз көрсөтүлүш керек үгүт материалдарында. Мындан сырткары биз ден соолугу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн дагы сөзсүз түрдө чыгарылган үгүт материалдарынын 1%-нен кем эмеси ошол мүмкүнчүлүгү ден соолугу боюнча чектелген жарандарды дагы эске алуу менен, башкача айтканда субтитрлер менен, тиешелүү сурдопереводдор менен ушундай коштолуш керек. Шайлоо алдындагы үгүт иштерине чет өлкөлүк жалпыга маалымдоо каражаттарынын, диний уюмдардын, кайрымдуулук фонддордун өкүлдөрү катышууга укуктуу эмес. Борбордук шайлоо комиссиясы үгүт иштерин жүргүзүү учурунда талаптарды бузбоого чакырат. Эгер жогорудагы эрежелер сакталбаса, биринчи эскертүү берилет. Болбой эле кайталана бере турган болсо, саясий партия шайлоо өнөктүгүнөн четтетилип калышы толук ыктымал. Талапкерлердин арасында эсиңиздерде болгондой концерт уюштуруп, оюн зоокторду көрсөтүп, бүт шайлоочуларды чогултчу. Эгерде чоң аудиторияга элди чакырса дагы жеке платформаларын, жеке программаларын айтканга эле мүмкүнчүлүк бар. Болгондо дагы мурдагыдай стадиондорго аш берүүгө мыйзам жол бербейт. Азыр добуш берүүчүлөрдө дагы кайсы партиянын дарамети күч деген суроо турат. Жарандар бир пикирге токтолуп, өз тандоолорун жасоого 1 ай убакыт бар. Бул мезгил аралыгында жүргүзүлгөн үгүт кампаниясынан алар программаларын, платформаларын кенен талдап чыгууга болот. Ошол эле учурда атууларда кимдер шаардык жана айылдык кеңештердин депутаттарын шайлай алат деген суроо жаралууда. 18 жашка толгон, биометрикалык каттоодон өткөн, шайлоочулардын тизмесине кирген адамдардын бардыгы ошол жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоодо катыша алат. Ар бир шаардык кеңешке, айылдык кеңешке ошол айылда же шаарда жашаган жергиликтүү жамааттын мүчөсү болуш керек. Жергиликтүү жамааттын мүчөсү деген ким? Ошол шаардын ичинде же болбосо айылдын ичинде катталган пропискасы бар, каттоосу тууралуу паспортто белгиси бар адам
жергиликтүү жамааттын мүчөсү боло алат. Ошондуктан сөзсүз жашагандыгы тууралуу каттуу болушу керек. Негизи добуш берүүчүлөрдүн тизмелери бардык шайлоо тилкелеринде илинген. Жарандар ошол жактан же тизме gov.kg сайтына кирип, аты жөнүн жазып, кайсы шайлоо тилкесинде экенин билүүгө шарт түзүлгөн. Эгер өзүңүздүн катталган жериңизден шайлоо участкасына кирбей калган болсоңуз, тиешелүү добуш берүү тилкесине барып, арыз жазуу менен шайлоочулардын тизмесине кирүүгө укуктуусуз. Мындай мүмкүнчүлүктү сиз 27 мартка чейин колдоно аласыз. Айпери Самат кызы, Нурболсун Тургуналиев, Нью-ТВ. Бүгін 11 мартта Ташкент шаарынын Куксарой резиденциясында президент Садыр Жапаров менен Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин расмий жолугушуусу болду. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалымат кызматы билдирди. Резиденциянын алдындагы аянтка Кыргызстандын жана Өзбекстандын мамлекеттик туулары илинди. Эки өлкөнүн гимндери жаңыргандан кийин мамлекет башчылары ардактуу кароол ротасынын тизилген жоокерлерин бойлоп басып өтүштү. Андан ары Садыр Жапаров менен Шавкат Мирзиёев өздөрүнүн расмий делегацияларынын мүчөлөрүн тааныштырышты. Андан соң ардактуу кароол ротасы аскердик оркестрдин коштоосунда салтанаттуу марш менен өттү. Кыргызстан менен Орусия билим берүү боюнча кызматташууну тереңдетет. Аталган өлкөдөн делегация келип, эксперттик деңгээлдеги жолугушуулар өтүүдө. Анын алкагында квалификацияны жогорулатуу боюнча тажрыйба алмашуу, аталган чөйрөнү толук санариптештирүү талкууланып жатат. Ошондой эле орусиялык педагогдорду кайсы шаарларга жиберип, тажрыйба бөлүшүү керектиги каралууда. Азыр Ош шаарында 29 мугалим билим берүүдө. Анан эми бир аздан кийин эле эки министрдин жолугуусу болот. Анан ошонун алкагында кандайдыр бир нече бир сүйлөшүүлөрдөн кийин анан кол коюулар болот да, баягы мындай абдан олуттуу документтерге. Эки мамлекеттин ортосундагы келишимдерге ылайык 2021 жылы Орусия Кыргызстанга 50 000 тонна мунай, 460 000 тонна бензин, 485 000 тонна дизелдик күйүүчү май, 100 000 тонна учактар үчүн атайын күйүүчү май берет. Бул тууралуу Отун, өнөр жай жана кен байлыктары боюнча мамлекеттик комитети кабарлады. Жыл башынан бери Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы орто эсеп менен 12 сомго кымбаттады. Муну нефтетрейдерлер дүйнө жүзүндө мунайдын баасы өсүп жатканына байланыштырууда. Күйүүчү май таңкыстыгынын алдын алуу үчүн Кыргыз өкмөтү 1 марттан тартып, аны ИАЭП алкагынан тышкары сатууга убактылуу чектөө киргизген. Бишкек шаарындагы Зияш Бектенов көчөсүнүн жашоочулары дарбазаларына нааразычылык плакаттарын илишти. Анда үйүмдөн колуңду тарт, магистральга каршыбыз, керек болсо мэр өз үйүн сатсын деген сөздөр жазылган. Тургундар мындай кадамга аргасыз барышканын айтып, биздин редакцияга кайрылышты. Темага кененирээк кабарчыбыз Чолпон Бейшелен кызы токтолот. Бишкектеги Зияш Бектенов атындагы көчөнүн жашоочулары нааразычылыктарын өзгөчө ыкма менен коомчулукка билдирип чыгышты. Жашоочулар дарбазаларына үйүмдөн колуңду тарт, магистральга каршыбыз, керек болсо мэр өз үйүн сатсын деген сөздөрдү илишкен. Мындай кадамга алар мэрия бул көчөнү кеңейтүү ниетин билдиргенден кийин барышкан. Да, мы против автострады. Биз албетте жолду кеңейтүүгө каршыбыз. Анткени жол кеңейсе биздин көчө менен өткөн унаанын саны дагы өсөт, тыгындар башталат. Бирок мен көчөнү кеңейтүү менен шаардагы тыгын маселеси чечилбейт деп айтар элем. Бул көчө узун эмес, кыска. Медеров көчөсүнө жеткенде эле бүтүп калат. Ал эми мэрияга кандай гана болбосун эптеп эле Кытай бөлгөн грантты иштеттик деген эле сөз керек болуп жатат. А биздин оюбузду алар ойлонуп да койгон жок. Дмитрий Мырзанын үйү жолго 3 метр чыккан. Эми 1 майга чейин тосмону өз эрки менен бузушу керек. Болбосо тийиштүү органдар тараптан түртүрүлөт. Бирок шаардык бийликтен эскертүү келбегенин жана долбоор жашоочуларга алдын ала тааныштырылбаганын бизге кабарлады. Бизге мэрия тараптан эч кандай эскертүү келген жок. Долбоорду дагы берелек. Шаар куруу жана архитектура жөнүндөгү кодекстин 1-пунктунда жашоочулар менен долбоорду талкуулоо деп турат. Бирок бүгүнкү күнгө чейин эч бир долбоор биздин колго жете элек. Ошондуктан көчө кеңейтилгенден кийин кандай өзгөрө турганын дагы билбейбиз. Тургундардын кабарлашынча, бул көчө алардын короолору аркылуу 2 эсеге кеңейтилет. Жана дагы Чоң Чүй каналынын Скрябин көчөсү менен кесишкен жерине унаа өтүүчү көпүрө курулат. Эгер бул иштер жасалса, Тынч району саналган көчөдө кыймыл көбөйүп, кырсыктардын саны өсөт деп жатышат. Есть улицы,
Кропоткина, белорусская. Биринчиден, бул көчө өтө тар жана ийри. Көзү жакшы көргөн ар бир адамга байкалат. Башка деле Кропоткина, белорусская, Матрасова деген көчөлөр бар, бирок аларга эч ким эч нерсе деген жок. Анткени ал жерде депутаттардын үйү бар, сауналар жана чоң-чоң дүкөндөр жайгашкан. Ошондуктан алар ич ара сүйлөшүп алышты. Ал эми бизге окшогон адамдар аларды ойлонтпойт. К жителям. Мындай нааразычылыктар менен жашоочулар митингге дагы чыгышкан. Ал эми Бишкек шаардык мэриясынын жер пайдалануу жана курулуш башкармалыгы чындыгында бул көчө боюнча эки тараптуу түшүнбөстүктөр болуп жатканын моюнга алат. Анткени дээрлик 80 үйдүн короосу муниципалдык жерге чейин жылып кеткен. Бирок азыркы учурда түшүндүрүү иштери жасалып жаткандыгын башкармалык кабарлайт. Бирок долбоордо Бектенов көчөсү магистраль болот деген чындыкка дал келбейт. Элдин нааразычылыгы ошо магистральный жол болот деген имиш менен неметип атышат. Ал магистральный жол эмес, эми второстепенный бул шаардын тыгындарын азайтуу максатында ошо көчөлөр ачылып атат да. Ошол боюнча бүгүнкү күндө азыр иш жүрүп атат. Биз тараптан инспектор балдарыбыз жеринен чыгып, архитектура, госрегистр менен биргеликте жерин ченеп, УКС деп коебуз, управление капитального строительства деп, алар жолдун ойсун кагып беришкен. Жол ченеп, ошондо ченегенде 50 сантиметрден баштап 3 метрге чейин түшүп калып атат бул заборлору. Кошумчулай кетсек, Бектенов көчөсү Кытай грантынын эсебинен кеңейтилери күтүлүп жатат, бирок жашоочулар кабарлагандай магистраль болбойт, бир гана тротуар салынмакчы. Чолпон Бейшелен кызы, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ. Дүйнөнү багындырууга эч нерсе тоскоол боло албайт. Бишкекте биринчи жолу ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар иштеткен IT компания пайда болду. Ал 3 адамдан турган майыптыгы бар жарандар тараптан ачылды. Жыл башында ишин баштаганына карабай, учурда 10дон ашык адамды жумуш орду менен камсыздашты. Коомдун кодулоосуна кабылып келген балдар чексиз деп саналган IT дүйнөсүн багынтууну каалашат. Балдардын кыялы жана алдыдагы максаттары тууралуу кабарчыбыз баяндайт. Бул 19 жаштагы Канат Абдыжапаров. Ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын катарын толуктаса дагы жөнү отургандардан эмес. 6 саны аман. Катардагы жарандардай бүгүн дагы сүйүктүү жумушуна келе жатат. Күнүнө 8 саат эмес, айрым учурда 12-13 сааттагы иштеп койгонго даяр. Жумушум мен үчүн өтө өзгөчө. Башында кечке отургандан кыйналчумун, бирок баары артта калды. Азыр эгер кардар буйрутманы даяр кылгыла десе 12 саат деле отурганга даярмын. Анткени жумушум мен үчүн кызыктуу. Канат мындан 4 жыл мурда код жазуу боюнча атайын курстан өткөн. Ал жактан сайт жасоо, мобилдик тиркеме даярдоо ыкмаларын, аны IT дүйнөсүнө алып келди. Учурда болсо өз командасын түзүп, алардын үстүнөн гана карайт. Мурдагыдай кыйналып иштебейм деп буларга токтолду. Мен мындан 4 жыл мурда эл аралык уюмдар уюштурган IT долбоорго кокустан катышып калгам. Ал кезде келечекте программист болуп иштейм деген оюм деле жок болчу. Бирок код жазууну үйрөнгөндөн кийин менде чоң кызыгуу пайда болду. Ошол жылдан бери бир катар туристтик компанияларга сайт жасадым. 2 жыл мурун мага Элдияр байке чакырып компания ачууну сунуштады. Мен дароо макул болдум. Анткени ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды көп жумушка алышпайт. А бул жакта жылуу жерде көп энергияңды коротпой жакшы акча тапса болот. Эми келечекте компаниябызды дагы кеңейткибиз келет. Канат сыяктуу бул компанияда иштеген балдардын саны 10дон ашат. Алар түшкөн буйрутмага жараша иш алып барышат. Мисалы, Элдар код жазуунун сырлары менен ушул жерде таанышып жатат. Келгенине 2 гана ай болсо дагы сайт жасоонун биринчи баскычын толук билип калды. Мага жакты. Баары жакшы. Акырынан түшүнүп атам. Азырынча сайт жасаганды үйрөнүп атабыз. Өзүңө жагымдуу, удобный. Айтканда орчулугу жок. Колуңду иштетесиң, башты иштетесиң. Статистикага көз чаптырсак, Кыргызстанда 181 миңден ашык ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар бар. Алардын дээрлик 90% коомдон алыс. Мындан улам дал ушундай жайларды ачуунун негизги максаты аларды жаран катары эркин жашоосуна жол ачуу болууда. Коомчулукка IT тармагында максаттарына жетүү жолун көрсөтүү экенин компаниянын башкы директору Элдияр Жунусов белгилейт. Биздин компаниянын негизги максаты баягы коомубузга мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын мүмкүнчүлүктөрү кенен дегенди мындай көрсөтүү.
Кыргызстанда биринчи ачылган мындай компания келгендердин купулуна толуп жатат. Анткени кара күч дээрлик жумшалбайт, бирок жаңы келгендер кыйналган болсо бири-бирине көмөк көрсөтүшөт. Буга чейин кайда ким болуп иштөө жөнүндө көп ойлонгон Элдардын азыр максатын так аныкталган. Бутуна байланыштуу көп баса албагандыктан кол күрөш боюнча спорт чебери болом деген кыялы жакшы акча таап дүйнө кезүүгө айланды. Кол күрөш боюнча, өзүм кол күрөш боюнча чыкчым. Кыргызстанды, Киргизияны алгам биринчи орун. Азиядан призер болгом. Башка өлкөлөргө каалдар болот экен, пайда болду. Анткени өзүмө жаңы нерселерди бияктан таптым. Бияктан иштеп, бирок ошол учурда эле Америкада да иштесең да болот экен да. Бияктан сайт жасап, башка өлкөлөрдөн сатып. Азыркы тапта компания жасаган сайттар жергиликтүү компаниялар тараптан колдотулуп жатат. Эми алдыда эл аралык рынокко өз продукцияларын чыгаруу аракети көрүлүп жатыптыр. Бүгүнкү күнү балдардын потенциалы жетип калганын Элдияр мырза кубануу менен бөлүштү. Азыркы учурда биз ички Кыргызстандын рыногунда иштеп жатабыз. Бирок биздин сыртка дагы иштей турчу мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Буюрса жакын арада бир 2-3 айдын ичинде буюрса ошо сырткы рынокко чыга турчу шарттардагы мындай мүмкүнчүлүктөр дагы жаралып түзүлүп келди. Кошумчалай кетсек, бул мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар иштеткен экинчи жай болуп калды. Буга чейин сэндвич жасаган жай өз ишин баштаганы баарыбызга белгилүү. Чолпон Бейшелен кызы, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ. Сиздер ушул сааттарга алынган жаңылыктар түрмөгү менен тааныштыңыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.